Чуңгалда кой кезүүгө кетип таянсы жоголгон Болот Карыпбековдун сөөгү табылды. Чуңгалда бир айдан бери изделип жаткан ата бала эсиңиздеби? Бүгүн атасынын сөөгү Көкөмерен суусунун жээгинен табылганын Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Аны табууга кинологдордун ити жардам берген. Учурда маркумдун 9 жашар баласы изделүүдө. Эске сала кетсек, ата бала 16 октябрда малга жайлоого кетишкен. 19 октябрда дайынсыз болуп жаткандыктары тууралуу маалымат түшкөн. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Активист Ош шаарында сойкулук менен алектенген кыздар күч алды. Ош шаарында сойкулук менен алектенген кыздарга каршы чаралар көрүлүүдө. Ош шаарында сойкулук менен алектенген кыздардын саны көбөйүп жатканын коомдук активисттер белгилешти. Жергиликтүү активисттердин бири бул көйгөйгө көңүл буруп, изилдөө жүргүзүп, сойкулук аралашкан айрым кыздарды видеого тартып, материалдарды милиция кызматкерлерине өткөрүп берди. Активисттин айтымында бул көрүнүш коомдун жашоосуна жана моралдык абалына терс таасирин тийгизүүдө. Ошондуктан бул көйгөйгө коомдук колдоо көрсөтүү зарыл. Учурда милиция кызматкерлери окуяга байланыштуу тиешелүү чараларды көрүүдө. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, Москвада биринчи эмне көйгөй десе документ иштерин айтышат. Сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срок бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Бир айда бир базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Базадан 100% чыгат. Байланыш номери +79 77 388 36 32. Исабайке жооп берет, чала бериңиз. Крымда унаа өтүүчү көпүрө урап түштү. Крымда темир жолго салынган көпүрө кулап түштү. Бул тууралуу орус басылмалар жазышууда. Өзгөчө Кырдаал, Жанской районунда Маслова айылына жакын жерде болгон. Көйлөрдүн айтымында конструкция оор жүк ташуучу унаанын салмагына туруштук бере албай урап түшкөн. Окуя болгон жерде куткаруучулар иштеп жатат. Трафик бөгөттөлгөн. Окуянын кесепетинен 2 адам жабыркаган. Алардын бири ооруканага жаткырылган. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, бирок телимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Экинчиден Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Социал-демократтар партиясынын штаб жетекчиси Ирина Карамушкина кармалды. Экс-депутат Социал-демократтар партиясынын штаб жетекчиси Ирина Карамушкина кармалгандыгын Бишкек ШИБтен билдиришти. Андан сырткары партиянын дагы бир мүчөсү кармалган. Милиция алар шайлоочуларды сатып алып, бир добушту 1000 сомдон баалашкан деп айтууда. Тинтүү учурунда агитаторго добуш сатып алуу үчүн бериле турган акчалардын ведомостин тытып салууга аракет кылган дешти.